Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Мен Чыңгыз Капаров, Жаштар партиясынын төрагасы. Бүгүнкү чыккан себеби Бакиев жөнүндө айтайын дедим. Бул кишиге тийишпей эле коеюн дегем, айтпай эле коеюн дегем. Бирок өзү кайрылып жатат, кээ бир жаштар дейт фейктер аркылуу же билинбей айтып жатат, мактап. Ошол себептен чыктым. Эми Бакиевдин несин мактайт билбейбиз. Себеп Бакиевдин кыйраткан эч нерсеси жок. Ал 5 жыл президент болуп мамлекетти башкарган эч нерсе эмес. Ал Акаевдин убагында кадр болчу, Акаевдин кадры болчу. Көздөй кишиси болгон. Акаевдин убагында аким болду Тогуз-Тородо. Губернатор болду, премьер-министр болду, депутат болду, иштебеген жумушу калган эмес анын. Бирок кандай иштеди? Депутат кезинде балык депутат болгон, ун жукпаган. Акаевдин сөзүн эки кылбаган адам болгон. Анан бүгүн мактайсыңар. Премьер кезде Үзөн Куугуш, премьер-министр кезде. Үзөн Куугуш кетип атканда Бакиев премьер-министр болчу. Аксы окуясында Бакиев премьер-министр болчу. Жана атылганда, элдерди аттырганда, ошонун негизинде отставкага кеткен. Бакиевдин камкорлугу ошондо эле башталган. То есть Бакиев каркырага президенткеси башка, ал президенткеси каркыраны бергени. Үзөн Куугуш кетип атканда бул бийликте турган адам болчу. Эмне үчүн ошондо Акаевди кой дебейт? Мага кереги жок. Мен минтип иштей албайм. Жер сатылып атса Кытайга, мен иштешим керек деп баш тарткан жок. Колдоп кубаттап турду Бакиев. Акаевди. Анан мактайсыңар Бакиевди. Мынакей 2002-жылы. Биринчи бул өлтүрткөндө, то есть Акаев чет мамлекетте болчу 2002-жылы ошол кезде Аксы окуясы башталганда. Туура башкы командачы Акаев. Бирок Бакиев үчүн ал буйруктап турат? Мына Бакиевдин эң чоң күнөөсү Аксы окуясында жана Үзөн Куугушта Бакиев башчы, өкмөт башчы болуп турган. Бул бир Тогуз-Тородо аким болуп турган кезде казарманда бандиттер күчөгөн макмал комбинатында. Аким болчу. Ошондо мунун бир гана жетишкени Тогуз-Тородон сулуулар конкурсунан бир жаш кызды алып алган. Кийин ошол жаш кыздан төрөлгөн баласына, Акжол деген баласына, Акжолтой деген баласына президент болгондо бүт мамлекетти башкарды ошол партиянын аты менен. То есть Акжол деген партия түзүп баласынын аты менен. Биринчи айлан төрөлгөн Марат менен Максим ас келгенсип, экинчи айлан төрөлгөн баласынын атында мамлекетти ошо баланын атында коюп партияны бүт башкарды. Бакиевдин деңгээли өткөндө Жамил Акималиев аксакалыбыз айтты, легендар парламенттин областтын деңгээлинде болчу деп абдан туура айтты. Бакиевдин кылган күнөөсү тоодой. Бакиев бийликке келгенде эмне иш кылды? Партиялык системаны Бакиев баштаган. Курамбек Сариевич 2007 бир мандаттын таркатып туруп, Акжол СДПК коммунисттер келген. Үчөө тең өткөн эмес, үчөө тең бийлик күч колдонуп туруп өткөрүп койгон. Туура, чындыкты айтыш керек, ал кезде Атамекен өткөн. Маселен 2010 Атамекен өткөн эмес, бүтүн Кыргызстан өткөн. Атамекен киргизип бүтүн Кыргызстанды алып койгон. 2007 айгы Атамекен өтүп 3 партияны киргизип койгон. СДПКны Атамбаев премьер-министрден түшкөнгө сүйлөшүп. Анан коммунисттерди Акжолду алар эч ким шайлаган эмес. Жалаң келесөнүн баарын депутат кылып алып келип алып каракканы казактарга берген. Алмашылып кетти дейсиңер. Алмашылган чын. Бирок кандай жерге алмашылды? Барып көрсөңүздөр. Ким ишенет? Казактар бизден утулуп калган дегенге. То есть Бакиев Үзөн Куугушта да чоң күнөөсү бар, Каркарада да чоң күнөөсү бар. Бакиевдин убагында ошол Акаевдин убагында 2002-жылы Аксы окуясында аттырган ас келгенсип, Бакиевдин убагында кадр маселеси өлдү. Жалаң жердешчилик, бандиттердин бүт баарын алып келди, билимсиздердин баарын Бакиев. Кайсы кадр жакшы болду? Мурунку ичип жегендер эле келди. Маселен Акаевдин убагында Конституционный соттун палатанын төрайымы болуп жүргөн Чолпон Баекованы Бакиев вице кылып алды. Кийин кайра вице-премьер, кийин шайлоо болуп Акжол келгенде парламенттик жогорку кеңештикке
анда шайланбаган адамды алып келе вице спикер кылып койгон жанына, ак жолго. Чолпон Баякованы. Ошонун пенсиясын Бакиевке өйт берген. Чолпон Баякованы. Каркырага добуш бергенде алда берген. Жанагы Данияр Дүсөловдун аягы отурат, алда аркага берген Динара Исаева. Азыр Данияр Дүсөловдун байлыгы ошондо. Бакиев президент болгондо 7 башты аждарга айланган. Маселен 2010 окуяны айтпай эле койгула. Баяман кеткен Бакиевдин агында. Жогорку Кеңештин депутаты. Ырысбек Акматбаевди өлтүргөн Бакиев. Ошол убакта бийлигинде кетти. Бүт жоопкерчилик Бакиевдин мойнунда да. Жыргалбек Суравалдиев кеткен. Кудайберген Үсөнов. Каскадер, то есть атын Кудайберген. Руслан Шаботоев кетти. Ада жок бол. Санжар Кыдыралиев деген депутат кеткен. Руслан Шаботоев депутат болчу. Андан сырткары эң кыргызстын элге кадыр баркы бар Жогорку Кеңештин депутаты Доронбек Садырбаев деген атабыз кетти. Анда Бакиевдин бийлиги жок болду дары менен деп азыркыга чейин айтып жүрөт. Бакиевдин убагында жок болгон бул иши, каза болгон. Садыркулов Бакиевдин убагында өлдү. Эмне үчүн буларды көрбөйбүз биз? Доронбек Садырбаев ошол Жогорку Кеңеште айткан, өз зөөкүр кыздары мамлекетти талкалап тона алмай болду деп. Ошол Бакиевди айткан. Себеп түзмө-түз айтыш кыйын болгон. Бирок бийликте ким турат, ошону айткан. Мына ошондой кыргыздын чыгаан аксакалдарын жок кылган. Элдерин жок кылган. Анан Бакиевди бүгүн мактайсыңар. Уят деген болуш керек да. Просто жыгылып калган кишиге тийишпейин дейбиз, айтпайын дейбиз. Айлаң жок айтат экенсиң. Бакиев Кыргызстанда эч нерсе кылган эмес. Ал Акаевдин убагында түзүлгөн проекттер эле Бакиевдин убагында бүтүп калган. Бакиевдин убагында түзүлгөндөр Атамбаевдин убагында бүтүп, Атамбаевдин убагында азыр бүтүп атат. Мен 3 президенттен колдобойм. Азыркы бийликти да колдобойм. Бул ачык сөзүм. Кадр маселеси Бакиевдин убагында өлгөн. Эгер Бакиев кыйын болсо, реформатор болсо, эмне үчүн Лукашенко же Беларусь эли ага министрликти бербейт? Эмне үчүн бир губернатор кылбайт? Ошол Беларусиянын жарандыгын алды. Мына дүйнө жүзү тааныган реформатор деп Михаил Саакашвилини айтса болот. Себеп Украинанын жарандыгын алып, мурунку эле президент Грузиянын реформа кылган. Мурунку бийлиги Порошенконун убагында Одесса областынын губернатору кылды. Туурабы? Баарыбыз билебиз. Азыркы Зеленский президент убагында вице кылды. Мынакей Украина эли да сыйлайт. Бийлиги да сыйлап коюп атат аны. Реформа кылсын, өнүктүрсүн деп. А Бакиев эртең Лукашенко коюп көрсүнчү министрликке. Эл айдап чыгат. Сен бизге камкордап келип, мамлекеттин тоногон адамдап келип туруп президент, то есть бир кызмат берген тасың деп. Ага эл каршы. Анан Бакиев Беларусьта туруп, кээ бир жерден Куран окутуп коюп, анан адамдарды фейктер аркылуу чабыштырып. Тез аран ичинде ошолорду тиешелүү кызматтагылар жоопко тартыңыздар. Себеп ошол жаштардын атын же башканын атын жамынып аткандар, эгер билимиңер, духуңар болсо ачык айткыла, элди экиге чачыранды кылып башын айлантпай. Бакиевдин санап отурсаң күнөөсү толуп тура. Бийликте турган кезде 7 башты аждарга айланган. 7 башты. Биринисин Марат Бакиев деген бир тууган инисин Германияга посол койгон. Кыргызстандын элчиси кылган. Өзүнүн улуу баласынын аты да Марат, аны улуттук коопсуздук кызматына баарын башкартып койгон, орун басар кылмыш болуп. Кийин аны Жаныш башкарып турду. Бүт коопсуздуктун баарын бир тууган иниси. Биринisi Жалал Абадта айыл өкмөт болмуш болуп, анысы Жалал Абад областын башкарып турду. Бүт кадр маселесин. Максим болсо мыйзамда жок, сарисин түзүп чыгып, премьер-министр астына баш ийип калган. Жана кошоматчысы Данияр Үсөнов. Бул не деген нерсе? Аны Бакиевди колдойсуңар. Бакиев Акаевдин эле кадр болгон. Акаевдин убагында ун чукпаган премьер болгон. Акаевдин убагында эки эле премьер күчтүү болгон. Раматылык Насирдин Исанов менен Жумабек Ибраев. Башкасын баарын жоопко тартыш керек. Бакиевди баш кылып. Эгер Бакиев келсе, жооп бериш керек. Акаев 14 жылда тоногонун, Бакиев андан 2 эсе тонап кеткен. Кыргызстан 5 жылдын ичинде. Маселен, Бакиевдин бийлигинин убагында баласы Максим Москвада, Россияда Кыргызстандын эң байы болдум деп, миллиардер болдум деп, майрам той кылган ошол жакта. Аны чоңдордун баары билет.
Анан бүгүн Бакиевди мактайсыңар. Эгер өнүгөбүз, өсөбүз десек, биз жердешчиликти токтотушубуз керек. Караңгылыктын да чеги болот, кошоматчылыктын да чеги болот. Жаңы адамдар келиш керек. Жаңы жүздөр келиш керек. Улуубу, кичүүбү, жашпы, карыбы, аял, эркек анын айырмасы жок. Бирок күрөшүп келиш керек. Ошол Михаил Саакашвилидей болуп. Антпесек оңолбойбуз. Эмне Акаев президент болуп Кеминдин баарын жырга тийиптирби? Бакиев президент болуп Жалал Абадтын баарын жырга тийиптирби? Атамбаев президент болуп Чүйдүн баарын жырга тийиптирби? Мен азыркы бийликти да колдобойм, ачык айтайын. Мына азыр шайлоонун убагында булар ошол эле алгада, ак жолдо СДПКда жүргөндөр Биримдик партиясына, мекеним Кыргызстанга, жана Кыргызстан деген Шакиндин партиясы Абдыкерим Шаршанбек Абдыкеримовдун бирөөндө канат сайып отурат, кимиси төрага экенин так билбейсиң. Мына ошолор азырда список түзүп, биз барабыз деп атат. Биз муну айтып чыгабыз жакында. Ким кайсы жерде иштеп, кандай список менен кирип атат. Мен урматтуу кыргызстандык касиеттүү кыргыз элиме мекендештериме айтарым. Мурунку президенттерди эгер уятыбыз болсо, намысыбыз болсо колдобойлу. Бакиев, Акаевдин убагында эле өлгөн адам болчу. Эптеген премьер-министр болгон. Эгер президент болбогон, азыр Жумалиевдей болуп суракта жүрмөк бул дагы. Жалал Абадта Акаевдин убагында тонолгон банкты ким тоноду? Бакиев. Аны элдин баары эле айтат. Туура, азыркыга чейин. Бакиев бийликке келгенде бүт жердешчилик, тууганчылык, кошоматчылыктын баарын Бакиев кылган. Кадр маселесинин баары ошондон бузулган. Азыр өркүндөп кетти кадр. Ошондой эле. Аны Атамбаев күчөттү, шопурун алып келип. Муну Бакиев түзгөн башында кадрды, билимсиздерди алып келген. Андан кийинки бийлик аны турап кетти. Туура, убактылуу өкмөттүн үнөөсү тоодай эл ишеним шайлаган. Бирок алар убактылуу эмес, бактылуу өкмөт болгон. Аларда жоопко тартыш керек. Себеп элдин ризкысын тоноодой алардын кандай укугу бар? Эч кандай укугу жок. Анан азыр кээ бир айтып атпайбы, чек арага барбайсыңар деп. Чек арага эмнеге барабыз биз? Бизде колубузда ыйгарым укук жок. Аны бийлик аткарыш керек. Мен бийликтен да суранат элем. Деги бизде такталган жерлер барбы? Өзүбүздүн жер барбы? Кайсы жерде ызычуу болсо эле такталып элек жер дейсиңер. Уят деген болуш керек да. Акыры туурабы? Жанагы Сапаралы Бөрүбаевге окшогон жаран Кыргыздын патриот жигиттерин чыгаргыла. Садыр Жапаров, Каныбек Осмоналиев, Сапаралы Бөрүбаев, ошол Баткенди жерди коргоп жүргөн патриот адамды алып камап койдуңар. Кечиресиңер, кереги жок. Ошондон көрүп Бакиевди колдогондорду жазасын тарттыргыла. Убактылуу өкмөттү жоопко тарткыла. Урматтуу мекендештер, өсөбүз, өнүгөбүз десек, мурунку президенттерди койгула. Алар эч нерсе жыргаткан жок. Эгер алар жакшы болгондо, биз жыргап куунап жашабайт белек азыр. Гүлдөгөн мамлекет болбойт белек. Мен сиздерди терең урматтап сыйлайм. Аты жөнүм Чыңгыз.